Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондой заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин тауып, мага табып келесиңер, Прагадан тирүү өлүкпү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары. Прагадан табасыңар деп. Я нахожусь в розыске за прошлогоднее свое дело, то, что произошло в Киргизии. Хулиганство 234 статья. Я выехал с Киргизской республики. Эмиль выполнял условия ареста исправно, пока этот влиятельный человек не позвонил ему и не сказал выезжать Эмилю на юг и заверил его, что он предупредил милицию и что они будут делать вид, что он сидит дома. Мой муж выезжает на юг и по приезду узнает, что должен готовиться к выборам. Эмиль отказывается и звонит этому человеку со словами, что он не будет работать на выборах. Услышав это, он еще больше обозлился на моего мужа Эмиля. И, воспользовавшись режимом ЧП в стране из-за коронавируса и расширенными полномочиями милиции, дает указание милиции, чтобы все возобновили. В этот же день его арестовывают и садят в СИЗО. Өзүмдү кошо 4 жолу атышты уже. Унчукпай жүрөбүз. Бир да арыздан албайбыз. Билебиз эми арыздансак бул кишинин колунан бүгүнкү күндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Бандиттер менен биригип алып. Кимсанов аттуу киши Райымбекке койгон айыптоосу үчүн Кудайдын астында гана эмес, мыйзамдын астында дагы жооп берсин. Анын сөздөрүн укук коргоо органдары текшерсин. Мен элиме ар бир кишинин айткан сөздөрүнө оңойлук менен ишенбегиле деп кайрылат элем. Мен өз көзүм менен көрүп, мен өзүмдүн телефонума тарткам. Оң жагында кабыргалардын үстүндө чоң көк ала турат, жаңы эле көрүнүп турат да, жаңы болгону. Оң колунун үстү жагында чоң кровоподтек, дал жагында, сол колунда дагы бир нече кровоподтектор, мойнунун алдында бир нече кровоподтек кызарып турат. Аябай катуу токмоктошту деп айтты. Медициналык жардамга муктаж, санчасткада кайрылдым, эч кандай жардам бүгүнкү күнгө чейин болгон жок деп айтты 10 апрель күнү.